Ассаламу алейкум, достар, амансыңарбы, отурасыңар, туссуңарбы, дендүүсүңөрбү, Москвалыктар бүгүн буюрса дагы бир жакшы бир сүйлөп бергенге аракет кылайын. Кыскасын айтканда бул контент аткандачы көп сүйлөш керек экен да. Ошондо өзүңдүн оюң, ошондо өзүңдүн атуураң чыгат экен да. Анан жанагы жасалма болуп, жасалма кылып, анан мындай раз-два кеттик дегендей эле кылсак, анда мындай жүрөктөгү нерселер айтылбай калат экен, достор. Ошон үчүн мындай өзүбүздү бош кармап, өзүбүздү мындай бош кармап туруп, анан кийин сүйлөгөнгө не жетсин, достор. Өзүбүздүн оюбузду айткангачы, баягы жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө тиет дейт, жүрөккө жетет дейт. Ошондуктан, достор, кыскасы бүгүн биздин ишкерлердинчи мындай мамилесин бир кеп кылгым келди да, достор. Мамилесинде биздики чындыгында мындай аксак экенбиз. Бир бизнес ачтыңбы, бир ишкерлик кылып атасыңбы, мамиле экен да. Жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылып, ассаламу алейкум деп баягы ичи койнуна кирип, сонун келиңиз деп мынтип көкүрөгүн кармап, сонун кылып жакшы мамиле кылсаң элечи, адам биринчи мамилеге келет экен да. Мамиледен кийин анан сенин балки мынандай бир кандай ишкерлик кылып атсаң, ошонуңа келип товарыңды алат, же болбосо тамагыңды жейт, же болбосо чачыңды таратат, же болбосо буюмуңду алат дегендечи ошол нерселер экен да, достор. Ошон үчүн мына өзбектерди билесиңер да, достор. Ассаламу алейкум, жаман сүйлөсөң деле, катык сүйлөсөң деле, корс сүйлөсөң деле, хоп аке, хоп, боптур аке, боптур деп эле коюшат го, билесиңер, ошолор жиңет да. Анан ошол жерде бараке болот. Анан ошол жерде баягы бутуна турушат, баягындай азыркы тил менен айтканда боп кетишет да, достор. Ошого мен өзүбүздүкүлөрдү ушундай нерсеге чакырып кетилем. Мындай көп барасың деме. Ушундай баягы мисалы азыр акыркы учурларда кийим дүкөндөрдү кыдырып, ошолор менен сүйлөшөсүң, баарлашасың да. Мамиле мындай бир ончо эмес да, достор. Баягы курсак ток болгонго мындай кайгы жоктой да. Бирок баргандачы мындай жакшы тозуп алып, бул негизи биздин сүннөткө да кирет да. Келгенде жакшы тозуп алып, жакшы товарыңды сунуштап, сонун кылыпчы, чуркап, ушундай ичи койнуна кирип, сунуштап, сонун кылып туруш керек да. Кийгизе калып, чечинте калып, мындай бир аз скидка кыла калып, ошондой кылса, анан кийин жакшы болот деп ойлойм да менчи. Ошол нерселерди сабак алат экенсиң да. Анан келечекте ушул дагы бир ишкерлик кылып, ишкерликти баштасак, буюрса көп нерсени мындай моюнга алып койдук да, достор, ойго алып койдук. Ошондуктан ким кандай ойлойт болсо комменттерге жазып кеткиле, достор. Туурабы, туура эмеспи? Болсо канчалык деңгээлде